Эмнеге каргалар кинолордо же жомоктордо дайыма каардуу жерде же мүрзөлөрдө жайгашат, же мүрзөлөрдө жашайт? Бул боюнча эки түшүндүрмө бар. Бирөөсү окумуштуулар боюнча, бирөөсү Куран боюнча. Куранда айтылышынча биринчи жолу карга жерге адам өлгөндө түшкөн. Адам атабыздын уулу өлгөндө эч ким билбей туруп калган, эмне кылышты? Ошол мезгилде карга келип жерге көмгөндү үйрөтөт. Анткени карга эң акылдуу канаттуулардын сап башында турат. А кинолордо эмнеге мүрзөлөрдө көп көрөбүз десек, көпчүлүгү карганы өлүм алып келет деп түшүнүп калган. Бирок баары эмнеден башталган, азыр айтып берем. Эгер баарыңар эле билсеңер керек, чет өлкөлөрдө мүрзөлөрдө шам жагып коет. Күнүнө мүрзөгө жок дегенде 4-5 адам келип шам жагып гүлдөрдү калтырып кетет. Ошол шамдарды жасаганда шамдын курамында чочконун майы кошулат экен. Аны жеп көргөн карга ичинде май бар экенин түшүнүп, ошондон баштап уурдап баштаган. Бирок буну биринчи эч ким түшүнгөн эмес. Сыйынчуу жайларда шамдар жоголуп, эч ким таппай, көпчүлүгү тупикке туруп калган. Акырында окумуштуулар изилдеп түбүнө жетпей коет. Ошондо бир окумуштуу карганы күзөтүп баштайт. Көптөгөн күн күзөтүп түшүнүп жетет. Каргалар уурдап жатканын, токойдогу жөн турган жерден өрт чыккан себебин дагы ошондон көрүшөт. Көрсө каргалар шамды уурдап кээ бирөөсүн ыргытып, өрт чыгарган маалдар да кездешет экен. Эч нерсе ойдо жок жолдо бараткан бул баланын алдынан карганын баласы чыгат. Ал сеткага чырмалып калып уча албай калган жерден бала да ойлонбой ага жардам берем деп сеткадан бошотуп колуна алганда карганын баласы колунда өлүп калат. Аны көргөн каргалар балапанды адам өлтүрдү деп ойлоп калышат. Ошондон бери ал баланын тынчы бузулат. Кай жакка барба, кай жерде жүрбө, бүт жактан каргалар артынан кубалап, өч алыш үчүн чокулап башташат. Башка адамдар да толтура, бирок каргалар ал баланы эле чокуйт. Жашоосунда чочулаган бала акырында колунда таяк менен жүрүп калат. Бул окуядан кийин каргалар канчалык акылдуу жана кекчил болушун байкашат. Арадан канча жыл өтсө дагы карга эч унутпайт жана эсинде сактайт. Ошон үчүн каргадан сак болуңуздар, достор. Дүйнөнүн тегерегинде жайгашкан бул канаттуулар кээ бир өлкөлөрдө чынында көйгөйлөрдү жаратат. Мисалы Берлинде жылда адамдарга чабуул жасап, бүт адамдардын тынчын алат. Май айларда булар бүт баары уялайт, тукум баскан маал. Ошол мезгилде эң коркунучтуу мезгил. Күн сайын ар бир адамга чабуул жасап, өз уясын коргоо негизинде. Кээ бирөөнө катуу жаракат жеткирген маалдар да көп болот. Элестеткиле, жолдо баратсаңар бир маалда чоң капкара карга силерге атака жасап жатат. Булардын баарын эске алып, Берлиндин милициясы знактарды жайгаштырган. Коркунучтуу каргалар деген. Бул знактар парктарда, адамдар эс алган жерлерде көбүрөөк. Андан да сабактар да өтүп турат. Кантип сактаныш боюнча. Каргалар атака жасаганын эрежелерин алдын ала окуганыңар жакшы. Анткени атака кылгандан кийин уже кеч болот. Өтө деле коркунуч жок, бирок эч кимге жакпайт жапайы карга атака жасаса. Май айында балапандар чоңое баштаганда бул өтө күч алат. Күнүнө 10дон ашык чалуулар болот милиция кызматкерлерине, бирок бул көп буланбайт. Балапандар чоңоюп өз алдынча уча баштаганда бүт баардык тополоң акырын токтойт.